Assalamu alaikum, урматтуу Борончу ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен жолугушуп отурабыз. Мен көпчүлүк мына азыркы пандемия оору болгондон баштап биздин өзгөчө чыгармачыл биздин досторубуз, замандаштарыбыздын өзгөчө ушул жумушу деп коелу, кыргызча айтканда, иши токтоп калды. Себеби дегенде тойлордун токтоду, концерттер токтоду дегенде ооруга байланыштуу ошондой болуп калып атат. Анан бизден сурап атышпайбы? Кантип оокат кылып атасыңар? Тойлор токтоду го деп атышат. Анан айтып атабыз, той негизи токтогон жок, ысырапкерчилик токтоду. Биз ошого өзүбүз да кубанып атабыз. Той баягыдай эле 50, 60, 70 дегенде үйгө кудаларды, куда сөөктөрдү чакырып, эң негизгиси тандап гана бир маанилүү гана тойлорду өткөрө турганга аракет кылып атышат. Демек ашыкча тойлор баягыдай эле жөндөн жөн эле шеринеге чогулуп, жөн эле бир ошону милдеттүү түрдө кайра чогулуп эле ушу курсактын эле кулу болуп жашап калбадыкпы? Ошол нерселерден, ысырапкерчиликтен алыстадык. Азыр үйлөнсө, балалуу болсо, бирөө 50-гө чыкса дегенде, бир ушундай бир даталуу ата-энелерибиз 60, 70, 80-ге чыкса дегенде, ушундай эле бир маанилүү гана майрамдап калдык. Концерттерибиздин баары токтоду. Биз барып эми үй бүлөнү ошол концерттен барып концерт коюп, ошол жактан бала бакырага өзүбүздүн ырыскыбызды таап келип багат элек. Эми баардык нерсе токтоп калгандан кийин элдер ойлоп атат да, бу артисттер кантип жашап атат болду экен деп. Анан япондор өзү негизи бирдекени ойлоп тапканда кыйын болуп атпайбы? Өздөрү бир кичинекей эле жерде, бир аралчада жашайт, бирок дүйнөнү таң калтырып көп нерсени ойлоп чыгышат. Эмне себептен? Анткени адамдын башына кыйынчылык түшкөндө ал өзү ойлонот экен дагы. Кой, бир нерсе кылайын, бул болбосо башка жагынан бир нерсе кылайын дейт го. Ансырда мен да отуруп алып, мен өзүмө жаңы бир иш таптым. Өзү оор нерсени да көтөрбөй артисттер жеңил жашоо менен дагы көнүп калганбыз. Ошон үчүн мүмкүн болсо кимдердин, сиздерге кайрылам урматтуу замандаштар, кимдердин таанышы болсо ак үйдө же болбосо ушул партиялар, депутаттардын партияларынын фракциялары менен жакындыгы болсо, бир тааныштырып барып бир эме алып койсоңорбу, табыштырып койсоңорбу, мен бир иш суранып атам. Себеби дегенде мына жакында өзүңүздөр көрдүңүздөр, көпчүлүк депутат болуп жүргөн биздин замандаштар, агаларыбыз дегенде эжеке карындаштарыбыздын баары көпчүлүк аябай чоң бизнестери бар. Мына көрүп атасыңар, ошон үчүн ошолордон колдору бошобой сессияга барбай калышат. Бирок алардын ордуна башкалар келип кнопкаларды басып атат, көрүп атасыңар. Мына ушул кнопка басмай деген иш аябай сонун иш экен. Мына мага ылайыктуу экен. Беркилер туруп барып кнопканы басканда көрүнүп калып атышпайбы? Мен болсо отурганым деле байкалбайт. Туруп турсам деле отургандай болуп эле тез-тезден эле бияк башынан тияк башына чейин ушундай басып өтүп, керек болсо кошуна фракциялардыкындагы басып коеюн деген бир эмем бар. Жолум бар. Ошон үчүн мүмкүн болсо, кимдердин таанышы болсо ошентип койсоңуздар, ошол кнопканы басып туралы. Анан дагы балким башка дагы бир ушу сыяктуу заманга жараша иштер болуп калат экен. Ошон үчүн мен ойлоп атам, берки менин кесиптештериме дагы иш таап берсем, аларга дагы мына ушундай жаңы бир ойлонуп табылган иштер болсо, ушул артисттерге иш керек болуп атат. Ошон үчүн сиздерге кайрылып атабыз. Assalamu alaikum.